Күндөрдүн биринде урматтуу мусулман бир тууган бир жөнөкөй атасын жакшы көргөн, атасынын тарбиясында өскөн бир бала кой сатат, мал сатат экен. Ата даанышман ата баласы соодага жөнөгөн кезде балам кызыңды сактагын, карындашыңды сакта, карындашыңдын намысын төкпөгүн деп насаат кылат. Ата хоп, буйругуңду аткарам ата. Кантип карындашымдын намысын сактабайт элем дейт. Бирок мен соодага кеткенде да мал айдап кеткенде карындашым атамдын жанында кызмат кылат дейт. Эмне үчүн атам бул сөздү айтат дейт. Ата, мен карындашымды сактайм, карындашымдын намысы менин намысым дейт. Бул Бухарада болгон окуя. Бардым, айда барган койлорумду, башкаларымды саптым. Өтө чоң пайда менен келдим. Бирок жолдо келе жаткан кезде bir kölçöktün жээгинде жуунуп жаткан кызды көрүп чыдаган жокмун. Бардым да кучактап жүзүнөн өпкөндөн кийин атамдын сөздөрү эсиме келип, Кудайдан коркуп, бир гана өпкөндөн истигфар айтып тооба кылып качтым. Башка ишке бара алган жокмун. Келгенимде соода кылган койлорду саткан тыйын тыпырды атамдын жанына койсом, атам кайгырып, балам сен карындашыңдын намысын сактаган жоксуң. Ата, эмне болду? Сактадым. Эмне кандай дейсиң? Мынча пайда менен келдим, эмне кубанбайсың? Байлыгың башыңдан калсын. Сен карындашыңдын намысын сактаган жоксуң, ачык айт деди. Атай, сактадым, эчтеме болгон жок. Чындыкты айт деди. Ата жолдо келе жаткан кезде көлчөктүн жанында жуунуп жаткан кызды көрүп, чыдабастан чуркап барып кучактап өптүм да, бирок Кудайдан коркуп башка ишке барган жокмун дейт. Атасы мындай деди, мен да балконда эселип жатсам билесиң дейт. Үйгө суу ташыган жигитти. 30 жылдан бери үйүбүзгө суу алып келет дейт. Балконда турган кезде сууду алып келди да, кайтып барып чыгып бара жаткан кезде карындашыңды кучактап жүзүнөн бир өбүп кетти деди. Ошондо мен билдим сен соо эмессиң деди.